Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Бүгүн да бизде өзгөчө мейманыбыз бар. Гитарада мыкты кол ойноткон, мыкты өнөрлүү, бир гана Нарын жергесине эмес, бүткүл кыргыз элиме таанымал обончу, аткаруучу Камчыбек Жусупов агайыбыздын уулу Рахат Жусупов бүгүн бизде мейманда болмокчу. Рахмат. Кандайсың, Рахат, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кош келипсиң. Чоң рахмат. Маанай жакшыбы? Маанай жакшы, абдан жакшы. Бүгүнкү мейманыбыз дагы бир баса белгилеп айта кетейин. Биз көпчүлүк учурда Кадырлуу кеч программасында жалаң гана кыргыз ырларын угуп келсек, бүгүн англисче угабыз, орусча угабыз, кыргызча угабыз дегеле бүгүнкү программабыз өзгөчө болот деген ишеничтебиз. Келиңиздер, анда жарым саат бою бизден алыстабай биз менен биргеликте болуңуздар. Суроо берердин алдында азыр аябай чыдамсыздык менен көбүнчөсү баягы гитарада бул жаш муундардын жакшы көргөн аспаптардын бири десек болот. Анан азыр абдан гитараны көргөндө эле күтүп атышса керек. Анда кел алгач эле бир ырдан баштайлык. Папамдын олону сөзү Камчыбек Жусуповдуку. Жетпей келем деген ырын ырдап берейин. Сезимге чоп таштаган өзүнчө бир сен анда күйүп турган чолпон эле маңдайлаш жүрсөм дагы өзүм менен максатты айтуудан мен сүйүүмдү айтуудан мен оюмду айтуудан мен коркор элем жыпар жыт чачып турган өмүрлөргө жыт аңкып жайнап турган гүлүм элем жылуулук сезим алып бир өзүмө жыргаччу махабатка сыйлашчу махабатка кумарлуу махабатка кулум элем жыргаччу махабатка сыйлашчу махабатка кумарлуу махабатка кулум элем мезгилдин таттуу өткөн убактарын майрамдай сезим менен эстей берем максаттар колго тийбей адаштырып махабат түкпүрүнө жүрөктүн түкпүрүнө сүйүүнүн түкпүрүнө жетпей келем махабат түкпүрүнө жүрөктүн түкпүрүнө сүйүүнүн түкпүрүнө жетип келем сүйүүнүн түкпүрүнө жетип келем. Бали, азамат жакшы. Анан айтсаң, Рахат, алгач эле суроо баягы алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет. Мынакей агайыбыздын жолун жолдоп, агайыбыз мыкты аккордеонист болсо, сен мыкты гитарада кол ойноп атасың. Анан дегеле бул чыгармачылыгыңды баягы улантпай көп учурда баягы өзүң айтып каласың. Эл алдына эмес, өзүмө бир рахат алыш үчүн, өзүм алаксып, өзүм ушул анда-санда ырдап бир көңүлүмдү ачам деп көп учурда айтып каласың. Эмне себептен бул чыгармачылыгыңды уланткан жоксуң? Биз медучилищеде окуп жүргөндө баштадым гитара ойногондо. Кичирээк кезимде деген комуз ойночумун, комузга катышчубуз. Андан көп өтпөй эле школду бүтөрдө ошол кездерде үйрөнүп калдым гитараны. Ошондо баштадык, медучилищеде окудум 2004-жылы. Тапшырып биринчи курсунда ушу гитарага кызыгып, ошондо гитараны ойноп баштаганбыз. Ошондо
жакшы аракет кылып көптөгөн кыйын музыканттарды тапканга аракет кылдык. Билгендер болду, билбегендер болду. Мындай группа түзгөнгө аракет кылдык. Анан ошол аракеттердин артынан барып токтоп калбастан 2008-жылы концерт койдук драм театрда. Сонун концерт кылып досторум болду. Таланттуулар келип катышты. Ошол кезде дагы жанагы Алмаз Шадаев деген азыркы ырчыбыз дагы ал дагы катышкан ошондо. Ошондо 2008-жылы концерт койгонбуз. Андан кийин улантууну деле ойлондук, анан жакшы музыканттар чыккан жок. Кичине мындай идиректүү балдар болсо да кичине үйрөтүп чогулуп кетели дедик элек, анан мындай чыкпай калганына байланыштуу ошол менен эле калды. Ал ошол боюнча эле калып, талант өчүп кетпесин үчүн нарында турецкий лицейде гитарадан сабак берип жүрдүм көп жылдар бою. 2016-жылдан 21-жылга чейин сабак берип жүрдүм. Ошо менен дагы талант калып калбай кичине кармалып жүрдү ошо менен. Анан азыркы күндө? Ошо эми азыркы күндө өзүмдүн эле каалоом менен өзүм кээде досторум чакырат, досторум дагы келип бир отуруп ырдайлы дейт. Ошол кичинекей эле ушундай достор арасында отуруп ырдап калабыз. Анан эми биздин кестегилер көбүнчө ушул зарубежныйларды ырдап калдык, рок жанрда ырдап калдык. Көбүнчө ошол болуп калды. Анан кыргызчага көп ырдай албай койдукпу, эми баягы ар кимдин способность, балким жүрөктүн ошол жагына тартканы. Кээ бирөө мисалы блюзду жактырат, кээ бирөө джазды жактырат. Жанр өзү баягы өзүнүн руслосын, кээ бирөө дискону, попту жактырышат мисалы бирөөлөр. А биздин жүрөк ошо рокко туура келип эле анан ошондой ырларды ырдап калдык көбүнчө. Абдан жакшы экен. Анан сөзүңө аралжы. Ушундай мыкты талант ээсисиң. Чынында биз дагы баягы кесиптешпиз. Жумуштан ырдатабыз дегендей, анан ырларыңды угуп баягы таң калабыз. Камчыбек агайыбыз сага кандай кеңештерин айтат болду экен? Ушунча талантыңды таштап салдыңбы деген дагы агайдын сөздөрү болсо керек. Ооба, папам деле айтып калат. Ушуну улантышың керек дейт. Анан убагында мен деле аракет кылдым, аккордеон үйрөнгөнгө аракет кылдым. Жаңы элеке жанр жөнүндө айтып өткөндөй, мисалы рок жанрынын ритмдери башкача болот. Анан бул папам ырдап аткан биздин кыргыздын жанры башкачараак болот бөлөк ырларга салыштырмалуу. Анан ал жанрда ошол ритмди кармап ырдаганды билиш керек. Анан кыйын таланттуу музыканттар болсо гитарага салып ырдап кетиши мүмкүн да алар. Анан мен аракет кылдым, папамдын ушул жетпей келем дегенин жакшы үйрөнүп ошону ырдап, бир далай публикада жүрдүк ырдап. Дагы да башка ырларын дагы салганга аракет кылам. Анан гитарага ритмин отургуза албайм, жанр башка болгонго. Мындай музыкальный окуу жайды да окуган эмесмин. Эми баягы музыкант болсом тандашым мүмкүн эле деп ойлойм. Эгер музыкальный школаны окуган болсом, папам көптөгөн түрткүлөрдү берейин деди. Атактуу ырчыларга, инструменталдарга, ошолордун баарына кошуп бишкекке жиберейин деди, ошолорду барып улант деди. Эми көп эле жол ачылып берди, анан өзүмдүн каалоом башка болуп калды. Музыка эмес. Абдан жакшы экен. Мынакей бүгүнкү кадырлуу кечибизди ушул жалаң жаштарга арнайлы деп турабыз. Себеп дегенде гитараны мен дагы абдан жакшы көрөм. Анан дагы да болсо көп суроо бербестен ырдайлык. Азыркы жагымдуу чыгарма? Азыркы жагымдуу чыгарма Би-2 группасынын Варвара деген ыры. Абдан жакшы болот. Как грустно и очень необычно все вышло. Ушла от меня и в ночь теперь слезно кричу. Мне просто обидно шаги одиночества слышать. И страшно подумать, и вряд ли я жизнь доживу.
лета. Но ты изменила сама, ты туда удрала. Порвалась струна, и теперь моя песенка спета. И жизни мне нет, вот такие дела. Варвара, йоу, Варвара. Но где ты, Варвара? Ага. Но где ты, Варвара? Ага. Но где ты, Варвара? Ага. Ай бали, азаматсың. Қол чарчап кетеби? Жак. Чарчабайбы? Ушундай өзүң дагы көп ырдабайм деп калдың, анда санда ырдасаң азыр сени дагы ушул эфирибиздин акырына чейин токтото албай калабызбы деп турабыз. Ырдайлык, Элдер гитараны оксун. Ооба. Когда-то помню в детстве я, мне пела матушка моя о том, что есть счастливый край, в котором жизнь не жизнь, а рай. Там нет ни слез, ни бед, ни бурь, а в небе чистом, как лазурь, над очертанием реки и сел парит степной орел. Не улетай, еще немного покружи, и в свой чудесный дивный край ты мне дорогу покажи. И хоть он очень далеко, ты долетишь туда легко, преодолеешь путь любой. Прошу, возьми меня с собой, возьми меня с собой. С тех пор прошло немало лет, и сказки нет, и птицы нет, но иногда, подняв глаза, гляжу с тоской я в небеса. И может быть в судьбе моей в один из хмурых зимних дней, неся надежду и тепло, мелькнет орлиное крыло. Не улетай, еще немного покружи, и свой чудесный дивный край ты мне дорогу покажи. И хоть он очень далеко, ты долетишь туда легко, преодолеешь путь любой. Прошу, возьми меня с собой, возьми меня с собой. Ай бали, азаматсың. Мынакей. Бүгүн таң атканча ушул гитаранын үнү менен окугубуз келип атат, бирок тилекке каршы баягы убакыт саат өз коңгурусун кагат экен. Анан азыр суроо бергим келип атат. Агайыбыздан мынакей ушундай аспап ойноо өнөрүн алган экенсиң, андан сырткары аткаруучулук. Анан ушул мүмкүн өзүң дагы бир обон жазгандарсың. Ушул обон жазуу жагынан такыр эле жөндөм болгон жок деп айтсам туура эле болот. Себеп дегенде мурда аябай жакшы күйлөнүп аракет кылып жүргөн кезде бул жаатта да аракет кылып көрдүк. Обон жазуу жагынан. Обон жазуу жагынан чындыгында жөндөм жок экен деп айтсам болот. Анын жолун таба алган жокмун. Аракет кылдык, жазып көрдүк. Ал жагынан өтө жакшы окшоштура алган жокмун. Мен как мындай аткаруучу катары эле болбосом, мындай обон чыгарып ыр жазуу жагынан жокмун деп айтсам болот. Абдан жакшы. Анан өзүң баягы мен азыркы жаштардан ырына эмес, мурунку ырларга көбүрөөк басым жасайм деп айткан учурларың бар. Анан эмне себептен?
себеп дегенде азыркы күндө дагы ошол гитаранын коштоосунда ырларыбыз көп да, азыркы жаштардын, жаштагы сахнадагы ырчыларыбыздын. Анан ошол ырларын көбүнчөсү мурунку эски муундардагы ырлар экен да. Ушул жагынан айта кетсем, мындай болот да. Мен мисалы музыканы мындай китеп окуп атсам дагы музыка угам, иш кылып атсам дагы музыка угам, ошол көбүнчө жерде угуп жүрөм да. Анан китеп окуп атканда да кантип музыка угасың дешет. Анан мен музыка укканда мисалы кыргыз тилде же орус тилде уга турган болсом, мен оюм музыкага кирип кетет да. Мен өзүмдүн ишимди ойлобой, өзүм окуп аткан китепти ойлобой эле мен музыканы ойлоп калам да, андачы. Ошо ырдын маанисине кирип кетем. Ошон үчүн мен баягы тилин түшүнбөгөн, зарубежныйраак же инструментальный болгон ушундай музыкаларды угам, чтоб мен өзүмдүн оюм менен ошол оюма ошол нерсе баягы спокойствие берет, ошол көркөмдүк берет, ошол кошумча музыкалар. Абдан жакшы экен. Анда дагы да болсо ырдайлык. Азыр англисчерди ыргабыз окшойт деп турам. My love is brilliant, my love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled me on the subway. She was with another man, but I won't lose my sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a cloudy place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walk on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we share a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a cloudy place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she told up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Браво, браво. Мынакей азыр мен баягы биздин программаларга көбүнчөсү ушундай кыяк комуз менен келген меймандарыбыз көп. Анан кыяк комуздун үнүн угуп жүрүп мага гитарадагы өзгөчө мындай башкача сезимдерди калтырып атат. Дегеним азыркы күндө көбүнчөсү ушул гитарада ойнобой калган жаштарыбыз көп. Гитара дегели аз кездешип калды го десек болот да. Азыр көбүнчөсү ошо кыякты үйрөнүп, комузду үйрөнүп жатат. Мунун себеби эмнеде болуп экен? Сен өзүң айтып калдың, мынакей ошол учурда
Сен жаңы гитараны кармаган кезде гитарада көп ойношчу жаштарыбыз көбүнчөсү билем кыз жигит болуп алышып баягы эс алуучу жайларда ушундай гитара чертип кинолорубузда дагы бар го, мурунку кинолорубузда гитара көп колдонулчу. Анан азыркы күндө ушул гитара көп басым жазабай жатканы эмнеден деп ойлойсуң? Биздин инилерибиз бар. Байке ошо силер ырдап аткан ырларды биз да ырдап атабыз, жаңыларын да үйрөнүп атабыз деп. Жаңы башкача жанрларды ырдап, казакча ырларды ырдап, азыр андан кыйын дагы балдар чыккан. Бар андай балдар менен да чогуу отуруп көрүп калдык, кээде чакырышат, атайын гитаристтер чогулат, чогулганда байке келип кетиңиз дешет. Анан барып учурашып алар менен гитара ойноп, аларды көрүп, угуп, таң калып калабыз биз деле. Бизден да өтөт экен. Биздин кездегилерден дагы ашкандар бар экен. Жаңыча заман, жаңыча кол ойнотуу деген. Азыр интернет доступный болду баарына тең. Анан интернетте азыр деген гитара үйрөтүүнүн жеңилдетилген немелер бар. Ошолор менен оңоюраак үйрөнүүгө мүмкүн да. Мен азыр могу гитарадан сабак да берип калдым деп атам. Ошондогудай азыр элге оңой да үйрөнүүгө. Болгондо көңүлү кааласа эле. Көзүнүн кызыгуусу болуш керек эле. Кызыгуусу болсо үйрөнүп кетүүгө азыр аябай оңой. Абдан жакшы. Анан азыркы англисче ырыңды угуп отуруп, анан деги эле англис тилине жакшы билет окшойсуң. Школдон окуган эле англискийбиз биз. Андан кийин медицинаны окугам, аяктан англиски деле үйрөнгөн жокпуз. Анан баягы орусча кино көрбөгөндөр бар. Орусча сүйлөшкөндөрдү дагы көрбөйт, орусча ырларды да укпайт. Мына ошондой адамдарды көрдүм. Алар ооба жокту дагы айта албайт экен орусчаны. Анан эми биз баягы англисче ырыгып жүрөбүз. Орусча кинолорду, орусча ырларды уккан үчүн баягы орусча сүйлөшүп кеткенге, орусча ушундай ырларды ырдап койгонго биздин баягы тилибиз көнүп калат экен да. Деп ойлойм да ошондон да. Ташто көбүнөн көрдүм ошондой. Орусча ушундай эки ооз сөз сүйлөй албайт деген адамдар ошо орусча музыка угушпайт, орусча кино көрбөйт. Туура. Ошондуктан жаштарга айтып өтөрбүз. Орусча кинону көбүрөөк көргүлө, англисче кинону көбүрөөк көргүлө. Туура айтасың. Анда дагы да болсо сенден суранып өтөлүк. Ушундай испанский дагы жакшы чертериңди билебиз. Ошону суранып өтсөк. Ооба, испанская мелодияны ойноп берейин.
болчу. Азыр менин формам болсо ушул жерде чимирлеп бийлейм экен. Анан мынакей азыр чертип отурсаң дагы суроолор келип кетти. Азыр көрүүчүлөр көрүп алып, кап ушундай талант эмне кылып жүрдү экен деп ушул бир тойлорго чакырса барабызбы? Жак, тойлордо ырдабай калдым. Жеке өзүмдүн эле достордун арасында же өзүмчө отуруп эле ырдаганым болбосо андай жерлерге чыкпай калам. Туугандар арасында болуп калат, кээде ошолорго чыгып ырдап берем. Алардын көңүлүн көтөрүш үчүн. Туугандарым да күтөт ырдаган. Папаңдын ырын ырдап бер дешет. Анан баарына папамдын ырын ырдап берем. Ошол. Кыскасы, папабыздын көңүлүн оорутпайбыз да. Абдан жакшы экен. Бул суроого башында да кайрылдым, дагы кайрылбайын десем дагы болбой кайрылып атам. Себеп дегенде ушундай билимдүүсүң, таланттуусуң, өнөрүң күчтүү чынында. Ана баягы мүмкүн өзүң үчүн баягы кадимки катардагы кол ойноткон инсан катары көрүнсөң керек, бирок биз үчүн баягы өтө өнөрүң мыкты десек болот да. Анан эмне себептен ушул өнөрүңдү баягы экинчи орунга коюп, азыр баягы медикмин деп атасың, билимим, кесибим, азыр ошол кесипти тандадым деп атасың, ошол тууралуу айтып берсең. Жергебизде мисалы же мурдатадан ичара бир дарыгерлер чыккандарын көрөбүз көп. Көптөгөн дарыгерлер чыгыптыр. Тамыр чекен дегендерди угабыз. Анан мен ошолорго мындай баа берип карап көргөндө сөзсүз кандайдыр бир окуя болуш керек. Мисал келтирип келсем, ушу бир кишиге жолуккам, ал эмне болуп дарыгер болду десе, өзү ооруптур. Анан кандайдыр бир ыкманы колдонуптур, ошол айылып. Негизинде айткан, Анан ошол менен ал дарыгер болуп кетти. Ошол ыкмасын бөлөк адамга колдонуп көрдү, ал жакшы болуп кетти дагы. Анан ошондон дарыгер болуп кетти. Анан бизде мындай бир атайын медицинаны үйрөнүп, ушу дарыгер болоюн деп ниет койгон андай дарыгерлерди деле көрө элекмин. Анан эми азыркы жашоодо дарылоо маселе услугага айланып кетти медицина. Анан мен өзүмдүн ушул мурдатан каалоом бар эле, ушул кичинекей кезимден кызыгам, ошондой нерселерди изучать этем. Эски китептерди окуйм, тетиги баягы Кыргызстардагы ысык оору, суук оору дегендер болгон. Ошонун баары тең ушу жанагы 10-кылымга таандык Авиценнанын илиминен бизге кичине мындай салтка атадан балага өтүп атып эле ысык суук деп ошол эле нерсеси калган бизде. Анан эң терең түшүндүрмөлөрү ошол 10-кылымдын китебине кайрылып ошондон тапсалат. Мага ошол кызык болду. Аябай көркөм, тунук. Мен аны кыска эле текстин окуп калдым интернеттен. Ошо медицинага тийиштүү бир нерселерди окуп атып эле ошондой китебин окуп калдым да, аябай таң калдым. Аябай сжатый формада коос аябай сонун кылып түшүндүрмөсү менен жазып бериптир. Анан өлө кызыгып калып, анан ал текстти артынан кубалап барып отурсам, ошо 10-кылымдагы Абу Али ибн Синанын Канон врачебной науки деген китеби болчу. Анан аябай кызыкканыман ошонун артынан кубалап, анан аны заказ кылып алдыртып, ошондон бери эле анан жалаң ошо чөптөрдү окуйм. Дары чөптөр кандай жасалат, кайсы малда кандай. Илгерки медицинада меники. Авиценнаныкы. Анан сунуштаган учурлар болгон да. Кайсыны ичсек болот деп, мүмкүн же баягы өзүңөр үчүн эле баягы үй бүлөлүк. Жак. Эми мен бул медицинаны каалап атканым бул профессиональный деңгээлде каалайм мен. Чыныгы мындай кыйын дарыгерчиликке кызыгам мен. Потому что адам ооругандар көп болуп атат. Анан дарылоо, айыктырууга келгенде ошол жагынан кичине аксай түшүп атабыз. Анан ошого мен каалайм, ушу жакшы дарыгер болуп, элдерди дарылап, ошо бир элдин пайдасына тийип, пайдасына жарап дарыгер болсок деген оюм бар. Ошонун артынан жүрүп, медицинаны окуйм, азыркыга чейин дарыларды жыйнап келем, тоодон жасайм дарыларды. Азыркыга чейин алек болом, ооругандар келет, консультация кылат, чалат, сурайт, могул учурда кантебиз. Билген дарыларымды жасап берем, билбегендеримди билбейм деп айтып берем. Максатым ошол, дарыгерчиликти өнүктүрүш керек. Жогорку деңгээлде. Ошондо чыгармачылык экинчи орунда десек болот экен, Денсаулык биринчи орунда да. Абдан туура. Жакшы экен. Анан дагы биздин маалыматыбыз боюнча устачылык өнөр дагы кыласың. Анан бул өнөр деги эле сенде кайдан?
Бул өнөр мисалы эме темир жуургандыгы тууралуу, темир жуурган эмес, темир изделияларды жасаганы тууралуу. Көрүк менен тагыраак айтканда, көрүк менен темирди ысытып алып, андан бир нерсе жасаганы тууралуу болуп атат экен. Эми аны деле күтүлбөгөн жерден пайда болгон. Мен дары жасап атканда мага высокий температура керек болду. Аябай ысык нерсе керек болду, что ошол температурага бышырышым керек болду ошол дарыны. Анан ошону кандай высокий температураны алыш керек деп, анан окуп отуруп, анан көрүк жасаш керек болду. Анан көрүк жасап эле, көрүк жасап алдык. Анан карасак болуп калды, анан темирди алып келип салсак ошондой температураны берди. Аябай кызарды, 800-900 градуска чейин барды, кыпкызыл болду. Анан чапкылап көрсөк, темир кадимкидей жумшак болду. Анан деп анан ошондон бычак жасап көрдүк бирден. Анан түркүн темирдин баарын алып келип анан ар кандай бычактардын түрүн жасады. Ал колдонулган бычактар кадимкидей? Кадимкидей колдонулган бычактар, рессорлордон, подшипниктин сыртынан жасадык. Деги эле катуу темир аттуунун баарын алып келип, ошонун баарынан түркүн түстүү бычак жасап көрдүк. Самурайский кылычтын закалкасын изучать этип, ошондой паста жасап, пасталар менен дагы жасап көрдүк бычактардын түрүн. Биздин жергебизде малжан көп, мал соёт бар. Баары кызыгат, курчураак бычакка. Бизде бар темирлерден жасап берип аттык элдерге. Ошондо сатка чыгармаар ошол жасалган буюмдар? Албетте, сатка кетет. Муну менен канча жылдан бери айлык болуп келесиз? Канча жыл экенин билбейм, анан мен бир 250дөй бычак чыгардык. Эртең жумушка сөзсүз ошо жасалган бычагынан бир алып келди. Бүгүн дагы ала кел десек болмок экен, теле көрүүчүлөргө ошол жерде моменттен пайдаланып көрсөтмөк экенбиз, абдан жакшы. Негизинен карап көрсөк, ушул темир ширетүү, иштетүү дагы бул өтө татаал өнөрлөрдүн бири. Көрүк өнөрү дагы азыркы күндө баягы көпчүлүк эле адамдардын колунан келе бербейт десек болот. Ошол себептен дагы сенде мындан дагы өткөн таланттар бар окшойт, өнөр бар окшойт деп атам. Анан ошол жерден пайдаланып дагы да айтчы, дагы кандай өнөр бар дегендей. Анан баягы бекер жеринен айтылбайт экен, жигитке 70 өнөр аздык кылбайт деп. Көрсө, ушул сөз таамай сага да айтылган окшойт. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген бул 7 деген сан негизи көп дегенди түшүндүрөт. Мисалы 7 деген көптү түшүндүрөт, 70 деген аябай көп дегенди түшүндүрөт да. Анан 7 өлчөп 1 кес деген бар. Бул 7 өлчөп 1 кес дегени дагы толтура жолу эки жагын караштырып көрүп туруп анан кес дегени. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген бар. 70 деген бул аябай көп өнөр болсо дагы жигитке ошол дагы аздык дейт. Что жигиттер деген көп өнөрлүү болуш керек, анын санын чыгарыштын кереги жок. 70 өнөр аздык кылат десе, 100 өнөр болсо дагы аз болот деген мааниси да. Бул көпчүлүк маанини түшүндүрөт экен 70 деген. 7-нин бири кыдыр деп, Абдан жакшы. Анда кайрадан эле ырга кезек берелик. Машина времени деген группанын «Три окна» дегендерден ырдап берейин. Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом доме. Из него выходят 3 окна. Первое окно выходит в поле. В поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли. И любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. А окно второе вышло к лесу.
Темный лес поднялся до небес, и от солнца лес создал завесу. От вопросов скрыл ответы лес. И жизнь идет там по лесным законам, и я пугался каждого куста, проходя по тропкам незнакомым. В час, когда спускалась темнота, а третье окно выходит к океану. Ровным ветром дышит океан, а за ним в диковинные страны. И никто не видел этих стран. Словно вечность океан огромен, и сильна спокойствием волна. И когда мне тесно в старом доме, я сажусь у третьего окна. Азаматсың, мынакей ырларыңды жанатан бери угуп отуруп жаланганымдай кыялдарга жетилген ырлар экен көбүнчөсү. Анан кыялдарыңды да билип алып окшойт. Дагы кыялың эмне? Мыкты дарыгер болуп, элдин ден соолугуна кам көрүү, жогорку деңгээлде телевиденияга чейин чыгып, жыйындарына катышып, биздики эмнеге бизде лабораториялар ачылбайт, эмнеге изилдөөлөр болбойт, ошолордун баарын ачып, ошолорго катышып, мыкты дарыгерлерди өстүрүп, коңшу эле эмнеге Тибет муундан муунга өтүп атып эле дарыгерлери дүйнөлүк азыр аябай мыкты дарыгерлер деп эсептелет дүйнөдө Тибеттик. Анан бизде дары чөптүн баары бар. Бизде болгон знания жок болуп атат. Эмнеге ушулар образованияга берилбейт? Мисалы, ушул тармакты үйрөнүп туруп, ушул тармакты үйрөтсө да болот эле. Мен максатым ушул медицинаны жакшы түшүнүп, үйрөнүп, анан ошол жөнүндө школа ачып, ошол жөнүндө сабак бериш жөнүндө кызыгам. Дарыгерлерди чоңойткум келет, көбөйткүм келет. Жакшы современный медицина эми баягы көп нерсени дарылап атат. Ошол эле учурда кээ бир ооруларды дарылай албай калып атат. Анан ал дагы болсо жаман эмес деген ой. Ал дагы болсо ага дагы кошумча болот. Деги эле окуп жүргөндө ушул химия, биология сабагынан кандай эле себептегенде өзүң баягы изилдөгенди, ушундай бир нерседен жаңыдан жаңы нерсе жаратканды жакшы көрөрүң билинип турат да. Окуп атканда мындай кызыккан сабактарды эле окучумун. Математика жакчу эмесмин, математика окучу эмесмин. География сабагын аябай жакшы көрчүмүн. Дүйнөлүк географияны особенно. Эмнеге андай болчу билбейм, школда жүргөн ушу географияны аябай жакшы көрчүмүн. Ошону аябай жакшы окучумун, изучать этчүмүн. Мага кызык болчу дүйнөлүк чоң водопаддар каякта бар, чоң суулар каякта бар. Чоң аскалар кайсы жерде бар, ошолордун баарына кызыкчумун. Андан кийин эле жогорку класска келден Кыргызстандын географиясына келгенден кийин эле мындай кызыгым тарап кетти, окубай калдым. Чыгармачылыкка өтүп кеттиң, бирок ушу чыгармачылыктан 100% кайра ушундай жана башка кесипке бурулуп кеткениңе дагы мен ушундай бир таң калып турам да. Эми баягы ата-энелерибиз бизди баягы кичинекей кесибибизден, кыймыл аракетибизден, ойноп аткан иштерибизден бир нерсени кармаса ошону тандаганыбыздан карап баа берип туруп, жөндөмдү белгилеп беришет турбайбы аларга. Бул бала ушул тармакка жөндөмдүү деп. Анан ошондой деп карап эле анан мен ошол жака кириштим медицинага. Ошол жака жөндөмүң жакшы деп ойлоду окшойт. Анан жаңылышкан жок деп ойлойм. Менимче медицинага кирдим, чыныгы жакты мага медицина. Ошону изучать этип, мындай аябай кенен да, чоң өзүнчө бир аякта бир өзүнчө бир жашоо чоң. Мынакей азыр көрүүчүлөрүбүз көрүп атып, эмне эле англисче, орусча атат, кыргыз ырындагы укуубуз келип атат гитаранын коштосунда деген көрүүчүлөрүбүз бар. Анан ушул дагы бир кыргыз ырын гитаранын коштоосунда сурап өтөлүк.
Атабековдун бир надан ырдап берейин. Азгырылып сезим менен ойноп, айрылдым өзүңдөн, биздин сүйүүбүздү жок деп ойлоп. Сага жагыш үчүн издөө айла, жалган айтып алдым, сени жоготуудан коркуганда. Көрбөктүрмүн сенде жанды, көзлөрүңдө сыйкыр барбы, көңүлүмдөн орун алдың. Жан дүйнөмдүн тынчын алып, жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс, сени сенсиз калдым жалгыз. Жүрөгүмдү элеп алдың, бар дүйнөмө бүк салдың, жалын болуп күйүп жанып күйүп салдың. Бакыт сен жок сезилбеди, жүрөттүң го сезимимди, сагынычка эзбейми келчидеги, суранамын кечир мени. Ал унуп жүрөк кезип кайра, ал күндөр эсимде, солугас дайра. Эми сезимдеримизди айла, жалгыздыкка кезиген, сени сүйөм деген сөзүң кайда? Көрбөктүрмүн сенде жанды, көзлөрүңдө сыйкыр барбы, көңүлүмдөн орун алдың. Жан дүйнөмдүн тынчын алып, жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс, сени сенсиз калдым жалгыз. Жүрөгүмдү элеп алдың, бар дүйнөмө бүлөк салдың, жалын болуп күйүп жанып күйүп салдың. Бакыт сен жок сезилбеди, жүрөктүң бо сезимимди, сагынычка эзбейми келчидеги, суранамын кечир мени. Суранамын кечир, суранамын. Кубанычым болуп кучагыма толуп, кайрылсамчы сарсанага алдырбай, аясаңчы мени жалгыз калтырбай, суранамын кечир мени. Браво. Мынакей акыркы суроолорумдун бири болсун. Баягы атанын уулу болуш урмат дейт. Ушундай белгилүү адамдын уулу болуш сен үчүн? Сыймыктанам. Бардыгына чоң эле айтам, катуу эле Камчыбектин уулумун деп. Композитордун уулумун деп айтам. Да телекөрүүчүлөрүбүзгө сенден каалоо тилек болсун. Телекөрүүчүлөргө негизги кыялымдагы нерсени айтайын. Гитара болсо бул өзүбүз үчүн развлечение болот. Жаш кездеги ырдап жүргөндөгү эс алып, достор арасында, туугандар арасында көңүл ачып отурган нерсе болушу мүмкүн. Ден соолукта болуңуздар дейм, оорубаңыздар. Абдан жакшы, мынакей сага дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыгыңды таштаба деп дагы бир ирет суранып өтөлүк. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз эң мыкты деңгээлде болду деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө ушул куттуу студиядан биз сиздер менен ден соолукта жүз көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.